Assalamu алейкум, кадырман көрүүчү, урматтуу мусулман бир туугандар. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын студиясында сиздер менен жүздөшүп жатканыма кубанычтамын. Бүгүн биз сиздер менен биргеликте ислам бүлүк салуудан кайтарат аттуу теманын алкагында чакан маек кылмакчыбыз. Биздин студиябыздын ардактуу коноктору менен тааныштырып өтөйүн. Бүгүн биздин студиябызда Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын окуу бөлүмүнүн башчысы, белгилүү дин алымы Равшан Ажы Эрат устазыбыз конокто. Кош келипсиз. Кийинки коногубуз Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын фатва бөлүмүнүн адиси, белгилүү дин алымы Акылбек Ажы Такаев устазыбыз конокто. Кош келипсиз. Кушубак болуңуз. Урматтуу коноктор, урматтуу устаздар, бүгүн биз сиздер менен биргеликте ошол негизи эле ислам дини чагымчылдыкка, фитна салууга кандай карайт, ушул туурасында биздин шариятыбыз эмне дейт, Куран эмне дейт деген теманын алкагында бир сөз кылып берсек, ал үчүн ошол теманын башын ачып берүү үчүн Равшан Ажы сизден баштасак, негизи эле багы ислам дининде ынтымак менен биримдикке кандай маани берилет жана ыйык Куранда бул тууралуу кандай бир көрсөтмөлөр бар? Рахмат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулилlah, вассалату вассаламу ала расулилlah. Амма бад. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу замандаштар. Албетте, сурооңуз бүгүнкү күндө абдан актуалдуу десек болот. Деги эле бул ынтымак жакшы нерсе. Жашоодо өзүбүз деле көрүп келебиз. Үй бүлөдө тынчтык болсо, элде тынчтык болсо, эл ортосунда, үй бүлө мүчөлөрүнүн ортосунда, коом ортосунда ынтымак жашап турса, ошол жерде өсүү, өнүгүү, жакшы маанайлар байкалат. Бул баардыгыбыз билебиз. Эми ислам дини башынан баштап эле ислам тынчтык дейт. Ислам тынчтыкка чакырат, тынчтыкка үндөйт. Өз атына заты жарашып турган. Анан эми бул боюнча кереметтүү Куран-ы Каримдин аяттарында дагы басып белгиленип кеткен. Мисалы үчүн Али Имран сүрөсүнүн 103 аятында Аллах Таала кереметтүү Куранда мындай деп айтат: "Баардыгыңар Аллах Тааланын жибин, мындай динин бекем кармангыла, анан бөлүнбөгүлө" деген сөз бар. Бөлүнбөгүлө деген сөз бар да. Демек, ислам дини шунан эң оболу бул тынчтыкка, бир туугандыкка, биримдикке үндөгөн дин да. Ынтымак бар жерде ырыс бар деп айтабыз. Ырыс тынчтыгында ырыскыбыз бар, тынчтыгыбыз бар, өнүү бар, өсүүгү бар деген түшүндүрөт. Ошондуктан бул ынтымак эл ичинде баягындай бир бөлүнүүгө, жарылууга жол бербөөгө чакырат. Бул бир үй бүлөнүн ичинде дагы, бир кичинекей айылдын ичинде дагы, жалпы коом, журттун ичинде дагы ар бир адам ушул Куран көрсөтмөлөрүнө карап туруп, эмнени айтат? Ушул бөлүнбөгөнгө, жарылбаганга, ынтымакты сактаганга ар бир адам өзү аракет кылыш керек дегенди түшүндүрөт. Ал эми сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде карасак, момундар, мусулмандар бири-бирине болгон сүйүүдө, бири-бирине болгон боорукерликте бир дене сыяктуу дейт. Бир дененин бир мүчөсү ооруса, калган дененин бөлүктөрү дагы ошого ортоктош болуп, ошол менен кам тартып, ошо менен ооруйт дейт. Демек, бул ушундай бир ынтымак болуш керек. Хадистин мааниси бул бир дене бир жерде бөлүнүү болуп атса, жарылуу болуп атса, же бир ушундай бир араздашуу болуп атса, бул мага тиешем жок деп отура бере албайсың да. Ошол коомдун бир жеринде кайсы бир багытында болуп аткан бөлүнүү, жарылуу, баягындай нерселер сөзсүз түрдө жалпы коомго таасир этет деген маанини түшүндүрөт. Ошондуктан исламда ынтымакка аябай маани берген, жана буга Куранда да дагы, хадисте дагы биз жогоруда белгилеп кеткен нерселер менен үгүттөп кеткен. Эң сонун Акылбек Ажы, негизи эле фитна деген эмне? Анан фитнанын ислам түшүнүгүндө жеке адамга, коомго тийгизген зыяны кандай? Рахмат. Фитна бул жанагы араб тилинен алынып аткан сөз болуп атпайбы? Биздин коомубуз, биздин элибиз, Кудайга шүгүр, мындай бир топ терминдер бизге мындай диний сабаттуулугубуз өскөндөн улам бизге ушундай кирип келип атат. Ошол эле мисалы мурда калың эле деп койчу эле, азыр махыр деп түшүнүп калды. Мисалы
жөн эле мурда рахмат, бай болгур деп койсо, азыр мисалы Аллах ыраазы болсун деген сөздөр кирип келатат. Бул бар эле нерселер. Ошондон улам ошондой эле болуп, фитна дагы ошондой. Фитнанын өзүнүн төпкү мааниси сыноону түшүндүрөт, лингвистикалык мааниси. Бул жерде фитнанын исламдагы оорду бүлүк салуу, мисалы бүлүк салып, элдин арасындагы бир ынтымакты бузуп, ыдыратып, ал эле эмес бир үй бүлөгө фитна салып койсо, адам өлтүргөндөн дагы чоң күнөө экендиги Куранда баса белгиленип айтылат. Ыймандуу адам, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, мусулман адам эки жолу чактырбайт деген. Бул бир нерсе болуп кетчү болсо, ошондон карап, мисалы ишене берген, ар бир эле сөзгө ишене берген киши дагы ушундайга түшүп алат да. Ошондуктан жалпы аалымдардын ушундай сөзү бар экен өзү. Аалымдар же мындай Кудайым берген бир зирек, идиреги жакшы кишилер фитнаны келатканда байкайт экен. Анан мага окшогон карапайымдар анан болуп бүткөндөн кийин анан бармак тиштеп, анан атаганат фитна болгон экен деп калат экен да. Бул эми Кудайдын берген бир зиректиги, акылдуулугу, ошондой бир жанагындай улуу кишилерге аралашып жүрүп, ата салтын, ата сөзүн угуп жүргөн адамдарга бул тезирээк, батыраак билинет экен. Анан ушундай бир эме болуп калып атат. Ушул фитна маселеси келгенде бул адам өзү жаратылышы эмоционалдуу жаралат экен. Кудай Таала ошентип жаратыптыр. Ар кандай нерсеге бир эмоциясын билдирет экен. Мисалы азыр жөн эле балаңды эле карап турсаң, диванда жатып алып, туруп эле каткырып күлө берет, телефонун кармап алып. Бул ал бала дагы, ал чоң өзүбүз дагы ошол эле көрүнүштөбүз. Ушул эле мезгилде мисалы ар тараптарда, мисалы согуш майдандары, жанагындай уруш чыгып кеткен жерлерге дагы карасаңыз, телефонду карап олтуруп эле ошол жака кетип калып атканын көрүп атабыз да. Маалыматты тактабай туруп эле. Маалымат, адам эмоциясы ошондой болот экен да. Бир агайга бирөө суроо бериптир. Мен ушу үйлөнөйүн деп келдим. Мага акыл эстүү, даана, ойлонуп сүйлөгөн, калет баспаган, ушундай бир коногумду жакшы тосуп алган, бир топ талаптарды айтыптыр да. Ушундай кыз керек болуп атат. Ушундай кыз болсо, агай, окуучуларыңыздын арасында болсо, ушу айтсаңыз десе, ошондо ушинтип айткан экен. Бар, бирок 80ге чыкты дептир да. Бул деген сөз, адам ошого окшогон жанагындай өмүрүндөгү тажрыйбасында бир топ нерсени көрүп туруп, адамдын өзүн ар кандай нерседен оолак тута турган, өзгөчө фитнадан оолак тута турган адамдын өзү немеси, принциби жаралып калат экен. Же бул биринчи түрү, же экинчиси бул илим. Жаштайына. Мисалы, жөп жөнөкөй эле бир мисал менен айтканда, мисалы Кудайга шүгүр, бизде азыр башка диндегилер келип жүр, биздин динибизге өт десе, эмнени айтса да өтпөйбүз. Анткени биздин өзүбүздүн динибизди сүйүп, өзүбүздүн мусулманчылыгыбызда кала турганчалык принципиалдуулук бизде бар. Болгону өзүбүздүн динибизди туура эмес карматып койгон, туура эмес агымдарга салып койгон бир пикирлерден алданып калышыбыз мүмкүн, бирок диниңди жээрип таштап кет дегенден ага кете албайбыз. Мына ошондон жыйынтыктап айтканда, фитна ушундай бир нерсе. Адам жалпы эле азыр ушул заманда маалыматтын булагы көбөйүп кетти. Муну 87-88 жылдаркы жанагы эмелерди көрсөңүз, дамла эсиңизде болсо керек, прогноз погодыны бир эле телевизор берет эле дагы. Эртең бизде, ал Москвадан берет болбосо. Эртең бизде күн ысык болот экен деп анан бир немеге таянып,
Маалыматка таянып. маалыматка таянып, эртең бизде күн ысык болот экен, эртең мисалы көлгө барсак болот экен, сайга барып сууга түшүп келсек болот экен деген сыяктуу бир мындай образдуу түрдө айтып атам да. Бүгүн маалыматтын майданы ушунчалык чаржайыт болуп кетти. Бул бир эле бир мисалы мынул тармакка зыян тийгизип атат дебейбиз. Ушу жалпы сел каптагандай каптап кетти. Ошонун бүгүнкү коомчулукка тийгизип аткан терс мааниси эмнеде болот анда? Өзгөчө мисалы биз фатуа бөлүмүндө отуруп атпайбызбы? Мен Кыргызстанда атын айтпай эле коеюн, белгилүү бир инсан, ушул көптөгөн адамды окуткан бир агайды билем. Белгилүү көптөгөн окуткан адамдарды окутуп, көптөгөн адамдардын бактылуу болушуна себепчи болгон адам. Ошол үй бүлөсүндө жана маалымат булактарды тактабай туруп алып 2 жылдан ашык жүдөгөнүн мага айтып берди да. Жанагынын бизде мисал үчүн на уровне подсознания дейбиз го. Кирип калган, өзгөртө албайт. Бизде өзү ошол подсознаниебизге түшкөн маалымат бизди ошого карап фильтрлеп, анан маалыматты ошентип тактайбыз го. Ыймандуу адам катары. Ушул жер бош болсо, ошол адамдын ой жүгүртүү процесси кантип ой жүгүртөт жана эмненин негизинде ой жүгүртөт, ошол жагы өзүбүздүн мынау салттуу бир жол менен, ишеничтүү булактар менен толтуруп койбосок, бизди болду. Ар кандай адам ар жакка алып кете берет. Бүгүнкү күндө зыяны үй бүлөлөрдөн баштап, мисалы биз аксакалдардын кебин угушубуз керек эле. Балдарыбыз биздин кебибизди угуш керек эле. Аялдарыбыз биздин кебин, кайненелердин кебин угуш керек эле. Бирок ага карабай эле каяка кетип калып атат. Болду. Жанагы бир мисалды айталык, мына үй бүлөлүк темага келгенде. Мисалы азыр күндө мисалы укпай атабыз да, балан жердеги карылар үйүнө карылар келбей калгандыгы себебинен жабылыптыр дегенди уккан жокпуз али. Билбейм, башкалар уккан болсо. Келиндерге ушундай маалымат келип калып атат. Келиндер жанагы жерде мен үйдүн кичине баласына турмушка чыкпаймын деп атат. Бул деген сөз ошол келиндин ошол үйрөнгөн акылы, ошону ким үйрөтүп атса дагы ал карылар үйүнүн фундаментине биринчи кирпичти койду ал ошол. Мына ушундай болуп маалыматтык майдан мындай бир иреттелбей калды, жолго түшпөй калды. Ушу ким эмнени укса, мисал үчүн азыр искусственный интеллект дегенде чыгып кетти. Мисалы бизге бирөө суроо берсең, жообуна кечигип кетчү болсоң, сразу эле артынан айтат. Дамла, мен чат GPT-ден сурасам, ушинтип айтып атат. Эч болсо ушул туурабы, туура эмеспи, ушуну айтып коюңузчу деп. Адамдар маалыматын ар жактан толтуруп калды. Мына ошол эле мезгилде жана пикир майданы бар го, адамдын ойлонгон, пикир жүргүзгөн, ошо ортого таштаган пикир майданындагы таразалай турган бир аналитика жүргүзө турган ынсаптуулуктун өзү дагы бир жок калып аткандай да. Демек, муну ар бир адам өзү ошого аракет кылып, ошол деңгээлге жетүүгө маалыматты фильтрлеп, өзүнүн багы маалыматтык базасын толтурууда аракет кылыш керек. Мынаны караңыз. Жолдон мисалы кызылдан өтүп кетсеңиз, ГАИ кызматкери токтотуп, сизди кызылдан өтүп кеткендигиңиз үчүн протокол түзүп штраф жазат элем десе, ушул нерсе биз барбы, мен кызылдан өтүп кеткендин өзүнүн мындай бир кылмыш экендигин билбептирмин десек, билбегендик үчүн кечирет деген барбы? Андай жок. Маалымат майданында келип аткан нерселер бизди мындай бир түрткү берип атпайбы, мисалы? Дароо бир амал кылып атабыз. Дароо бир действие кылып атабыз ал нерсеге. Ал эле эмес, керек болсо жооп да берип таштап атабыз да. Ит экенсиң, анан андай экенсиң, мындай экенсиң деп жазып таштайт. Мисалы, жанагы бир соц тармакта бир эмени көрдүм да, мындай катар турган сигареттин этек жагындагы фильтр менен кошо турганга окшош катар бир нерсе турса, коробкага баш жагы салынып, келип алып айтып атат, сигарет чегесиңби деп жаш баланы урушуп атат да. Анан жок, чекпейм десе, берки ошол эме менен ага давление кылып атат. Сен сигарет чегет экенсиң, мына көрдүм го десе. Сууруса, ал калем экен да. Ушундай маалыматтар болуп калды да азыр.
келсе ошол маалыматтын чын төгүнүн тактабастан туруп эле шыр жооп берип салып атабыз. Бир нерсени билип коюш керек. Оң жакта жакшылыкты, сол жакта жамандыгыбызды жазган периштелер, булардын кызматы ошол. Эч ким токтото албайт муну. Бир гана биз өлөбүз, булар токтойт. Демек кыяматта эмне кыласың өзүңө жок эле жерден бир суроо жоопту арттырып. Маалымат келди, тактабадың, ага жанагындай мисалы бүлүк салдың, сенин айтып аткан сөзүң менен жөн эле бир ыймандуу адам кыжаалат болуп калат. Ошондой фитнанын жамандыгы ошондуктан ал фитнату ашадду минал катл дегенчелик бар. Өлүмдөн дагы бул артык. Равшан ажы, мынакей бүгүн өлкө өнүгүү жолуна түшүп, багы курулуштар байма-бай жүрүп, анан чет өлкөдөн дагы бизге инвесторлор келип, ишкерлер келип, өздөрүнүн бир багыл салымын кошуп, өлкөнү жабатырмак өнүгүү жолуна баратат да. Анан ушундай өнүгүп, тездик менен өнүгүп жаткан учурда шарият буга кандай мамиле кылууга чакырат? Албетте ислам дини, шариятыбыз баягы дин бул толук жашоонун образы да. Дин бул ибадат, иман келтирүү, ибадат кылуу, анан кийин мамилат дегени бар да, мамилелер, алды сатты бар, ижарага берүү бар, карыз алуу, карыз берүү дегендей ушундай бир жашоонун бардыгын баш аягын камтыган нерсе да бул дин. Албетте бул өңүттөн алып караганда бул өнүгүүлөрдү, ар бир мамлекеттеги болуп аткан өнүгүүлөрдү, өзгөчө биздин Кыргыз Республикасында болуп аткан азыркы өзгөрүүлөрдү мындай ислам шариятынан көз караш менен карай турган болсок, шариятта эмне дейт бул жөнүндө? Шариятыбыз айтат, ислам дини бул коомдун диний, маданий жактан, анан экономикалык, социалдык жактан өнүгүүсүн толук колдойт. Мамлекеттин жарандарынан мындай бир пешене тер адал эмгек деп коебуз, адал эмгек, пешене тер эмгекчил болуусун колдойт да, буну үндөйт. Баягы мамлекет өнүгүшү үчүн жарандары ишке жарамдуу болуш керек, иштеш керек, ар бири өзүнүн вазифасын аткарыш керек да. Ошондуктан бул жааттан алып караганда шариятыбызда толук бул жакты колдойт деп айтсак болот. Экинчи дагы бир айта турган жагдай, бул ислам дини бул артта калуунун дини эмес. Мындай көптөр ойлогондойчу. Ислам дини десе бул эми бул дин, анан дин тутунгандар булар эми артта дегендей ойлор да жок эмес да коомчулукта. Дин десе эле ушул ибадаттын бөлүгү менен калып калган калыпты көрүнүштү элестетилет да. То есть булар толук ибадат кылат. Дин ушундайга үндөйт дегендей. Жок, динибиз андай. Анан ушул өңүттөн бул артта калган деген ой келип чыгат экен да адамдарда. Азыр деген дүйнө неме өнүгүп кетти деп. Ислам ар тараптуу өнүгүүнү колдоп атпайбы? Ар замандын чакырыгына жараша, замандын чакырыктарына жараша бардык суроолорго жооп бере алат ислам дини. Ага жооптору берилинген жана аны колдойт да. Демек бул жерде ислам дини артта калгандыкты эмес, дин эмес, бул өнүгүүнү колдогон, илим билимди колдогон, адамдардын аракетчилдигин колдогон, коомду гүлдөтүүнүн дини болуп эсептелет да. Ошол жактан алып караганда динибиз мындай өнүгүүлөргө бүгүнкү күндө шариятыбыз кандай карайт, кош колдойт бул нерсе бардыгы. Жеке жарандардын бул өнүгүүсү дагы керек да, жеке адамдардын өнүгүүсү. Бул туурасында Кур'ан-ы Каримдин Раат сүрөсүндө дагы айтылган, чындыгында кайсы бир эл өзүн өзгөтмөйүнчө, мындай аракет кылмайынча да Алла Таала ал коомду өзгөтпөйт деген. Бүгүн биз коом дүйнө мына бүгүн өнүгүп, ар тараптуу өнүгүп, жаңы замандын чакырыктары өнүгүп келаткан мезгилде, демек биз коом өнүгүүгө багытталышыбыз керек. Демек жаштарыбызды окутушубуз керек, илим билимге окутушубуз керек, дин илимин да толук бериш керек, дүйнөлүк илимдерди дагы, светтик илимдерди кала берсе балдарыбызга бардыгын бирге үйрөтүшүбүз керек. Мындай айтканда бир тараптуу калып калбастан ошол медицинаны дагы, математиканы дагы, баягы бардык илимдерди биргеликте алып кеткенди мындай өнүгүү катары карасак болот. Ал эми адал эмгек, аракетчилдик, иштемчилдик,
тер төгүп, адал эмгек менен жан багып, өзүн дагы гүлдөтүп, элин дагы, коомун, жерин дагы гүлдөтүп, бул талап кылган ар бир исламдын, ар бир мусулмандан талап кылган нерсеси десек болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат го, адам баласы үчүн эң бир адал нерсе бул өз колу менен иштеп тапкан нерсеси деп. Мына ошондуктан бул иштемчил болуш керек. Мамлекеттин бүгүнкү күндөгү өнүп аткан нерселерине бүгүнкү диний көз карашты ушинтип алсак болот. Эң сонун негизинен Акылбек ажы бирөөнүн маалыматын деги WhatsApp'ка же болбосо бир Telegram'га кандай тармак болбосун адамга бир маалымат келди, бирок аны маалыматты тактабай туруп эле ар кандай группаларга бөлүшүп, соц тармактарга, Facebook, Instagram жана башка соц тармактарга чыгарып, ушак айын тараткан учур бул фитнага жатабы жана баягы эгер фитна тараткан болсо, чагымчылдык бир маалыматты такталбаган бир маалымат тараткан болсо, ал инсандын кыяматтагы абалы кандай болот? Кудай алдында кандай бир жоопкерчиликке илинет? Шарияттын тилинде муну намима дейт, ошо чагымчылдык. Ушул фитнанын корозу ушул өзү. Жакшысын жашырып, жаманын ашырган эл элек да биз. Биздин ошол негизги жанагы түпкө байыртадан бери келаткан ошондой бир бири-бирибизди колдоп, бири-бирибизге жардам берип, өйдө да өбөк кылдыйда жөлөк болуп жүргөн ошондой эле элбиз. Анан бизге ошондой айрым учурда эми кой аксагы менен миңдеп айрым учурда ушундай болуп калат экен. Келген маалыматты кайра таркатуу дегеле мисалы мына исламдагы өкүмдү айтасыз. Ушул бүгүнкү айтылган өкүм эртең барып башка багытка, башка өңүткө айланып кетип, жалпы исламга киргенден чыккан көбөйүп кетиши мүмкүн болгон өкүмдөр бар. Бүгүн айтасыз, анын өкүмү мындай болот, ал арам болот дейсиз да. Маалул фатва деген термин бар. Сенин берген фатуаң кайсы жерге чейин алып барат. Жана ошол барган жерде кайерден өзгөрүп кетсе, кайерден бир кайра бүгүн ошону айтам деп отуруп, эртең ал нерсе зыянга келип калбасын деп. Карабайсызбы? Фатвада ушундай. Жөнөкөй эле эмеде бул ушул жанагы бүгүнкү соц тармактын тили менен айтканда поделиться деген сөздүн ошол жанагы жерде быйтыкчаны баскандыгы бул жанагы адамдын аң сезимине, эң оолу анын ыймандуулугуна, ошол жагына жараша болот да. Адам мен ушуну таркатып атам, бирок ушуну менен мен бир зыян келип калбайбы экен деп. Мисалы, кээде бир нерселерди, маалыматтарды таркатсаң, ал жанагы башка нерсе болуп чыгып калат да. Башка нерсе болуп чыгып калганда, сага эч ким сөз айтпаганда деле абийириңдин алдында тизелеп каласың да. Абийириңдин алдында кыжаалат болуп каласың. Ошого соц тармакта колдонууда мейли ал кандай гана маалымат болбосун. Өзгөчө мына жекече кишилерге кетип калат, илимдүүлөрдүн арасында кетип калат, такталбастан туруп эле дароо эле бөлүшүп, дароо эле ошол нерсени таркатып, бирок ушуну атайлап кылган адам деле болушу мүмкүн. Биздин айылда бир молдо бар эле. Ушу мен канча айттым бирөөнө, ушул арагын таштабайт, бузуку кыздарга барганын таштабайт, качан көрсөң илимдүүлөргө, дааватчыларга сөз тийгизип жүргөнүн көрөсүң десе, ошол молдо кымырабай туруп, кыжаалат болбой эми, тозокко да киши керек да деп айтып атат да. Ушун саңары атайлап ушул нерсени кылып аткан болсо, мунун кыяматында чоң зыян болот бул адамга. Кыяматында чоң зыян болот. Себеби өнүгүүнүн эң оолку туткасы бул туруктуулукта. Качып бараткан адам кантип өнүгөт? Тынч болбой аткан адам кантип өнүгөт? Мисалы, аманчылык болбосо ибадат кылып деле жарый албайсыз. Коом аман болбосо, жамаат болбосо,
ошол жамаат менен мечитке келип ибадат кылбасаңыз мусулман деле болуп жарай албайсыз. Кызыктай нерсе болуп калат да. Ошондуктан пайгамбарыбыз айтат, жамаат менен окулган намазды 27 эсе сообу көп болот деп атат. Устазыбыз Абсатар Дамламентип айтат эле. Жамаатка келген адамда намаз өзү бизден мындай сергек турууну талап кылат да. Фатиханы окуп атканыңда абдан берилип, Фатиханы окуп атканда өзү Кудай Таала мына пендем сураганын бердим деп суроо жооп болот. Кудай менен сүйлөшөсүз. Андан кийинки сүрөлөр, рукуга барганда, саждага барганда, мисалы пайгамбарыбыз намаз учуруна келгенде эч кимди карабай калат эле дейт. Азирет Алинин бети кыпкызыл болуп калчу намаз учуруга келгенде деп. Абу Бакыр Сыдык радиаллаху анху абдан уялып жатып калат эле намазга калып, Кудайдын астына туруп намаз окуйм деген. Кана эми бул көрүнүш? Мындай кыла албай калдык. Ошондо устазыбыз Абсатар Дамла айтат эле да, өзү намаз ушуну талап кылат депчи. Дамла өзү намазды ошондой окуйт эле, башкача окуйт эле. Бирок жамаатка келген адамды, ошо жамааттагылардын урматына Алла Таала ошонун намазын кабыл кылат дечи. Бул деген сөз элдин жоон тобу менен болуп, ошол жерде мындай бир туруктуулук болуп, амандык болуп, тынчтык болуп, мына кыргыздын жакшы сөзү бар го, асманыбыз ачык болсун деген. Асманыбыз ачык болсо, анан бизде өнүгүү болот. Анан ал маалыматты алып келип тыксаң, мисалы туруп эле бир мечиттин ичинде фитна болуп кетет. Туруп эле базарда болуп кетет. Дагы туруп эле башка маалыматтар таркап кетет. Мындай болуп аттыр, анан мындай болуп аттыр деп, мисалы үчүн өзгөчө мына адал тамак чыгарган эмелерде, мекемелерде мынандай экен дейт, болду, эл неме болуп кетет, наркын экономикасы түшөт. Ал ошол бир топ адам ишсиз калат мисалы. Ошолордун мындай кээде байкап калсаң, башка эле маалыматтардын, туура эмес маалыматтардан улам чыгып атканда. Кийин алар чыгып анан айтканда беркилер анан уят болот. Эң сонун ушул эле болой, Равшан ажы. Бүгүнкү күндө социалдык тармак абдан өсүп, бир өзүнүн бир өнүгүү жолунда баратат да, абдан бир тездик менен өсүп, анан ошол эле маалда баягы жанагындай ачык эле айтып коюш керек, фейк аккаунттар дагы абдан көп да. Негизинен эле мен бере турган суроо ушул: социалдык тармактарда адамдарды бири-бирине каршы коюп, бөлгөн билдирүүлөргө чыныгы мусулман кандай реакция бериш керек, кандай реакция кылыш керек? Албетте бүгүнкү күндө социалдык тармак ошол фитна азыркындай ар нерсенин себеби болуп калды. Социалдык тармактардан көп пайдалуу нерселер дагы болуп атат. Талим алып атабыз, көп үйрөнө турган нерселер чыгып атат. Бирок ошол эле мезгилде экинчи тарабында ошол сиз айткандай фейк аккаунттар менен чыгып алып, бетин чыгып алып, ар түрдүү нерселерди кылгандар да жок эмес. Эми биз бул жерде мусулмандар, ар бир адам мусулман өзүн сактап калыштык үчүн динибизде же болсо диний алымдардын насаат эмне деген нерсеге үстүндө биз эмнени айта алабыз? Бул үчүн мусулмандар бир канча өзүнө бир алтын эрежелер сакташ керек деп ойлойм. Себеби бул фитнадан адам фитнаны ачпаш дагы керек. Пайгамбар Хазирет айткан, фитна бул уктап жаткан ажылар дейт, кийин аскан болсо Алла Тааланын каргышында деп. Фитна бул ошол чагымчылдык, бүлүк салуу, бир тынч жаткан элди бир дүрбөлөңгө салуу деген маани түшүндүрүп атат да, бул уктап жаткан ажылар деп атат да фитнаны. Фитнаны кыргыз тилинде азыр дамлабыз чечмелеп берди, бүлүк салуу, же болсо чагымчылдык деп атат. Ушундай нерселерди кылбаш керек. Ошондой нерселерге билип, билбей, илинип, ошого аралашып калбашлык үчүн мусулмандарга дагы биздин алымдарыбыз, динибиз, дин окумуштууларыбыз ошондой бир канча эрежелерди айтат, алтын эрежелерди. Ал биринчиси эмне катары айтсак болот? Бул чагымчылдыкка ортоктош болуп калбаш керек. Демек, бул ошол алып аткан медиадан алып аткан маалыматтарга сын пикир көз караш менен караш керек да. Бул чынбы, чын эмеспи? Азыр айттым, маалыматты талдабастан туруп, аны кабыл алып алба. Анын зыян бар деп атат. Жөн эле бөлүшүүбөй, Же болсо аны билип билбей эле басып койбо. Мисалы үчүн азыр мына биздин экстремизмдин алдын алуу жаатында алып бараткан иштерибизде бүгүнкү күндө ошол эле маалыматтык айдындарда экстремисттик топтордун баракчалары бар да. Бүгүнкү күндө ошого билип билбей лайк басып коюу, поделиться бөлүшүп коюу, буга кылмыш жаза каралган да.
Ал жерде эми жогоруда айтып кеткендей, бул жерде ал жоопкерчиликтен кутулбайт. Мен билбей эле басып коюпмун, же мен телефонумду берип койдум эле, балдарым ойноп жатып кол тийип басылып кетиптир десең деле, бул жерде жоопкерчиликке тартылып каласың да. Себеби мыйзам ошондой. Себеби азыркы күндө экстремисттик баракчаларды, атрибутикаларды окуу, ошолордун барактарын көрүү жана жайылтууга буга тыюу салынган. Аны билбестен басып алсаң да жоопкерчиликке тартылып атпайсыңбы? Ошол сыңарындай эле бул жерде кайсыдыр бир дагы коомдогу бүлүк сала турган маалыматтарды келип анан тактабай туруп эле бул чынбы, чын эмеспи дебей туруп эле, мисалы үчүн ошого ортоктош болуп алба. Бир ортолук деген нерсени айтат да алымдарыбыз. Экинчи тилди анан колдоо сактоо. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айтат, мусулмандардын ал-муслиму ман салим ал-муслимуна мин лисаниhi ва ядихи. Мусулман ким чыныгы мусулман десе, ал колунан дагы, тилинен дагы адамдар запкы тартпаган, азап чекпеген, зыян тартпаган адам чыныгы мусулман дейт. Демек мусулман ар өзүнүн ишине өзү баа бериш керек да. Ар бир адам менин ишим кылып аткан ишим туурабы, туура эмеспи? Ошол маалыматты бөлөйүнбү, бөлбөйүнбү дегендей кылып, же болбосо ушу ишти аткарайынбы, аткарбайынбы деп ар бир ишине өзү баа берип турса, бул мусулмандын күнүн өнүгүүсүнө өбөлгө түзөт да. Эң жаман мусулман кайсысы? Кайдыгер мусулман да. Намазын окуганына да, окубаганына да маани бербейт. Бул эстеп калса окуп коет, эстебесе окубай коет. Бул эң жаман кайдыгерлик көрүнүш. Ошондой эле коомдо болуп аткан жат көрүнүштөргө, мисалы үчүн зордук, зомбулук, бирөө бирөөнү уруп атат, бирөө нерсесин урдап атат, кошунасын урдап кетип атат, хөй деп койгонго жарабай, кой өзүнөн көрсүн деп мындай тескери карап көрбөмөшкө алып кетип калат. Бул көрүнүш эртеге сенин башыңа түшпөйт деп ким кемпилдик бере алат? Бул мусулманда кайдыгерлик да. Эми ушу кайдыгерликке болбой, ошо тилди, мен тилим сүйлөгөн сөзүмдөн, кылган ишимден кимдир бирөөгө зыян жетип калбасын деп. Ошол эле жанагы айткан азыркы фейк аккаунттарды билип же билбестен туруп эле колу менен, тили менен ошолорго кылып коюшлук да ушунун арасына кирип кетет деп алымдарыбыз айтып, мына экинчи мына бир алтын эреже деп айтып атышты да бул жерде. Үчүнчүсү бул эмоцияга алдырбоо деп айтылат. Бул жерде эми албетте адам баягы сезим болот, ар түрдүү маалымат өзү адамга таасир этет, же көргөн окуясы, же уккан нерсеси дегендей. Ошол мезгилде бул эмне кылыш керек? Сабырдуулук калтырып, эмоция калтырбай, сабырдуулук менен акыл калчап иш алып барса, бул жакшы болот деп ойлойм да. Ошол. Эң тону. Анан мен Акылбек эже ушул жактан бир кыстырма кичине сизге кыска жооп берсеңиз. Мисалы ошол өздөрүнүн аты жөнүн жашырып, жанагынтип башка сүрөттө коюп алып, анан башка бирөөнүн атынан жазып атпайбы? Ошол адам акыретте кандай жооп берет? Ушуну билгим келип атат. Калпчылардын катарына кошулат. Бир эле сөз. Жалганчылар жамааты болот, ошолордун катарына кошулат. Эң сонун. Анан мен ошол эле улай сизге сурай берейин. Бирөөнүн кемчилигин эл алдына жайылтуу, айыбын ачуу же болбосо аброюна шек келтирүү тууралуу ислам дининде эмне дейт? Динибиз, шариятыбыз буга кандай карайт? Мындай бир эреже бар. Бир алым өзүнүн устазына ушинтип айткан экен. Иза насахтани фи муфради насахтани. Ва иза насахтани фи жамаатин факад фадахтани. Аллаху акбар. Сен эгер мени жөн эле насаат айтсаң, жалгыз турганымда насаат айтсаң, чыныгы насаатчысың. Эл алдында мага насаат айтсаң, сен мени шерменде кыласың дейт. Жөн насаат айтканга болбойт. Элдин алдында чыгып алып, "Эй, сен мындай кылбашың керек" деген. Бирок мунун даражасы бар. Мисалы, чындап элдин алдында чыгып, анан бир элди бүлүккө салып башка жака буруп кеткен болсо, аганан жалгыз барып айтсаңыз, эл жанагыны билбей калат дагы. Анан ошонуку туура болуп, ошол жакта ээрчип кеткен тагдыр болуп калса, анда чыгып алып адеп ахлак менен. Имам Абу Ханифа баласы Хаммад радиаллаху анху рахимахуллах ушинтип айтып атат. Хаммад, силер талашканды билбей калдыңар. Талашуу биздин учурда болот эле деп атат. Болбосо Абу Ханифа рахимахуллах 150-нчи хижрада өтүп атат. Биздин учурдагы талаш ушундай болот эле. Башыбызга конгон чымчык учпайт эле деген сөз. Акырын талашат элек деген сөз да бул. Адеп ахлак менен.
эгер ошончолук деңгээл болуп калса, анда ошол оозунда сөзү бар, ошол тармактын адиси, мыкты адиси, баса белгилеп айтыш керек, мыкты адиси, дасыккан адиси болушу керек. Анан ошол чыгып туруп, тууганым, мынтип айтканың, мынул мисалы бир Ханафи мазхабындагы баягы муътамат болгон белгилүү китептерге туура келбей калды. Ошол себептен ушул жердин мынул жери менен кетелик, аалымдар ушуга фатва берген экен, аны бул китепте мындай деген экен деп кеткен, бул эп болот. Анан тура калып, аны шерменде, бул насаат кылганда күнөөкөр болуп калабыз биз эл алдында. Эмеде ал күнөөсүн кое бериңиз аны. Күнөөсүн таркатканда, шерменде кылганда. Ошол күнөө болгон тагдырда дагында. Мисалы ошол адам өз башына өзү жооп берет да. Бизде кыргызда ар бир эчки өз туягына асылат дейт го. Анын өзүнүн жалгыз кабыры бар. Ал кошо көмүлбөйбүз ага. Бирок ошонусу өзүнө тиешелүү болсо, ошо ойдон калат. Элге тиешелүү болсо, анда белгилүү бир адам аны айтышка туура келет. Эң сонун жооп. Рушан ажы, негизинен бүгүнкү күндө ушул биздин Кыргызстан деген бир кичинекей мамлекетибиз бар. Мынакей бүгүнкү күндө өнүгүү жолун ачып, бир жакшы бир көзгө көрүнөрлүк, сөзгө алынаарлык иштер көп болуп атпайбы? Анан ушундай убакта бүгүн бизге ынтымактан, биримдиктен, бир туугандыктан, бири-бирибизге бир жөлөк, таяк болуп өсүп аткан жерибиз болсо мактап, кемчиликтерибиз болсо багы кошо чуркаша калып, бир жардам бере турган бир учурда абалдабыз да. Негизинен эле ушундай учурда ынтымак, биримдиктин мындан дагы бекем болуш үчүн үй бүлөдө болсун, ал коомдо болсун, ар бир адам кандай бир салым кошуш керек, кандай бир амалдарды аткарыш керек дейсиз? Жакшы суроо. Үй бүлөдө да тынчтык болсун, мамлекетте да тынчтык болсун, эл ичинде ынтымактык болсун, биримдик болсун деп тилек кылабыз да. Ынтымак бар жерде ырыс бар дейт, өнүгүү бар дейт. Эми ушул араздашып аткан үй бүлө болсо жараштырып койгон ислам буйрат. Эки мусулман бири менен бири саламдашпай, сүйлөшпөй жүрсө, башка ошол жердеги мусулмандардын мойнуна парз милдет болуп эсептелет, ошолорду элдештирип коюшлук. Туура. Себеби араздашкан мусулмандын ибадаты кабыл эмес. Анын кылган ибадаты башынан бир карыш да көтөрүлбөйт деген сөз. Бул дегени момундун араздашуусу 3 күн эле болот. Капалануусу деп коелучу. Эми бул табиятта адам эми бир үй бүлөдө чыр-чатак болуп калат, бир адам менен бир адам таарынышып калат. Ошол таарынычтын айынан бүгүнкү күндө көп чыр-чатактар чыгып атат, келишпестиктер чыгып атат. Анан ошол мүдөөсүн бугун ар жерден чыгарып атат. Ошентип анын аркасын аңдыйт, айыбын ачат, коомчулукка ошентип шерменде кылгысы келет, анан аркасынан гыйбат кылат. Ошентип адам ошол адамдан өзүнүн таарынычын, өзүнүн баягы бугун чыгарат да. Ошол үчүн баягы гыйбат бул анын этин жеген менен барабар күнөө болуп эсептелет. Бир адамдын артынан сүйлөш, айыбын сүйлөш. Араздашып калган адамдар, үй бүлөдө чырчакташып калган адамдар ошол жараштырып койгондун ордуна кайра ошо коомдо кээ бир адамдар эмне кылат? Ого бетер кайрап, бирине бирин жамандап, үй бүлөлөр ажырашып кетип атат. Мына коомдогу. Буларга социалдык түйүндөгү кээ бир аркасынан тартып эле унчукпай чыгарып койгон нерселер себеп болуп атат. Бүгүнкү күндө ушундай нерселердин баардыгын эми алдын алып токтотуш керек. Эми мында бул жерде биздин дин алымдарынын ушундай мезгилдердеги коомдук ролу эмне десе, алар эмне кылыш керек? Алар жакшылыкка чакырыш керек, жамандыкка кайтарыш керек. Фитна болгон учур болсун, ошондой болуп турган учурларда коомдогу баардык эле жат көрүнүштөргө алымдардын милдети адилеттүүлүккө, калыстыкка, ынтымакка, биримдикке чакырыш керек. Жалпы элде айтып атат, билбесеңер элдерден сурагыла деп динибиз айтып атат. Ошондо алымдардын, дин кызматкерлеринин ролу кандай гана кырдаал болбосун, элди калыс ынтымакка, биримдикке, урушуп калгандарды жараштырып коюуга чакырат динибиз да. Алла Таала Кур'ан-ы Каримдин Хужурат сүрөсү болуш керек. Хужурат сүрөсүндө мындай деп айтат: чындыгында момундар бир туугандар. Алардын эки бир туугандардын ортосунда араздашуу болуп калган болсо, ораңардан бир экөө шайлап туруп, ислах кылып койгула, сулах кылып койгула дейт. Элестирип койгула дейт. Күтүп жүрө бербегиле да араздашкандарды.
тынчтандырып кой, эки тарапты коюп кой. Элдештирип коюу бул элибиздин салтыбызда дагы бар, динибизде дагы бар нерселер болуп эсептелет. Ошондуктан бүгүнкү күндө ошол эмне дейбиз эми жалпы коомдагы өзгөрүүнүн үстүндө болуш керек. Баягындай жалкоо, арамза болуп алып, иштебей эле бирөөнүн жараткан эмгегине сын тагып, көрөл баштык кылып отура бербеш керек да. Кээде ушинтип калат экен, адам аркада калып калса дагы айласы кеткендер отуруп алып эмне кылыш керек эми. Өзү билбеген абалда ошол адамга көрөл баштыгы ичинде болот экен дагы, аны адам байкабай да калышы мүмкүн экен да. Мен ошого карата көрөл баштык кылып атам деп. Жөн эле шуну жек көрүп эле, жамандагысы келип эле, аркасынан жаман айтып эле, анан бир кыйшайып басып калган жери болсо да шарт коомчулукка алып чыгып туруп эле, абийирин ачып, ушундай кылыштык бүгүнкү күндө мода болуп кетти. Бул мына соц тармактарда деле ушундай нерсе болуп атат азыр. Өтө ошол бири-бирине капа болгондор, бирөө жамандап атса, кошула калып туруп эле жамандап, өөртүп, көбөртүп, бир кичинекей нерсени да чоңдой көрсөтүп, ошонун таасири жалпы коомго тийип аткан көп эле көрүнүштөр болуп жатат. Ошондой жерлерден биз өзүбүздү мындай бир акыл калчап, сын көз караш менен карап, мындан эмне пайда, эмне зыян, ошентип ар бир адам өзүн да оңдош керек, анан коомду дагы, эл журту да оңдоп туруш керек да. Социалдык тармактарда жакшы нерселер болуп атат деп атпайбызбы? Ошол биздин айткан насааттарыбыз дагы ошол адамдардын бир адамдын болсо дагы, эки адамдын болсо дагы купулуна толуп, туура айтат деп, ошол жерден өзүнү тууралап алса, бул биздин ийгилик да, мындай насаатыбыздын ийгилиги деп ойлойм да. Эң сонун анан мен ушул силерге бир жыйынтыктоочу суроо бергим келип атат негизинен. Мен азыр ошол жыйынтыктоочу суроонун биринчи бөлүгүн ошону сизге берсем, мынакей. Азыр кайсыл эле бир айылга барбайлы, баягы жана жолдорду кеңейтүү жолу болуп, ар бир айылда жанагындай ашыкча бир мамлекеттин жерине, мамлекеттин көчөсүнө кирип кеткен жер болсо ошолорду бузуп, элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, анан ошентип баягы бир айылга барып калсам, анан ошол заборун бузуп атыптыр. Анан мен баягы журналист катары кызыгып сурадым. Сиз ушул нерсени өзүңүздүн ыктыярыңыз менен бузуп атасызбы десем, мен ал киши айтты, мен ооба дейт. Мен көрсөм ошону мен өзүм мамлекетиме, ушул өзүмдүн айылыма мен өзүмдүн кыянат кылып атканымды мен ошол учурда билбей калыптырмын дейт. Анан мен ушуну эми багы мамлекеттик кызматкерлерге биз жолду кеңейтип атабыз. Мынакей бүгүнкү күндө заман өнүгүп, машиналар көбөйүп атат. Жолду кеңейтишибиз керек дегенде мен ошондо жетти дейт. Менин өзүмдүн айылыма, өзүмдүн көчөмө кыянат кылып жолго чыгып алганым деп ошентип айтып атат да. Мындан багы суроо бергим келип атат. Негизинен эле биз багы өнүгүп өсөлү десек, ар бир адам эмнеден башташ керек? Ар бир адам өзүнөн башташ керек, кантип башташ керек? Баягы көпчүлүк учурда ушундай болуп калат да, ар бир адам өзүн кылган нерсе меники туура деп тура берет. Өзүнө сын көз караш менен карабайт да. Мына ал сопучулукта биздин тарикат жолун адам тарбиясында мындай деген пирдин муридтерине берген тапшырмасы болот да. Мухасаба деп коет. Өзүңдү өзүң эсепке ал, хисап кыл дейт. Бүгүн эмнени кылдым, эмнени кылбадым, эмнени туура кылдым, эмнени туура эмес кылдым. Бүгүн мен канча жолу Аллахтан эстедим, канча жолу чын сүйлөдүм, канча жолу жалган сүйлөдүм деп муракаба, мухасаба деген бир эреже бар да. Бул адамды оңдойт. Ушул аулиялар, ушул тарикат жолунда биздин Аллахтын алдында даражасына жеткен тарикаттын эрежесинде адам ушуну күн сайын машыгып отуруп, ал бир дагы жолго баягы бир бепайда баспай, бепайда сүйлөбөй, только Аллага жаккан нерселерди кылып отуруп, Алла Тааланын астында даража табат экен да. Анан ошентип муридтерин тарбиялайт экен да. Бүгүнкү күндө биз ушул кайра эле ушул ыкманы тандашыбыз керек. Динибиздин асыл нукура адамды оңдоого, адамды өзү менен өзү иштөөгө берген методикасы ушул. Ал эмне кылыш керек? Кылган ишине өзү эсеп бериш керек. Бул биринчи жактан. Адам катары, ички баалуулуктарды өнүктүрүү катары коомдо мындай бир интеллигент, илимдүү, билимдүү адам катары болуш жетилишине ар бир адам өзү аракет кылыш керек. Ата-эне балдарды ушул өңүттөн тарбиялап барыш керек. Эми коом алдындагы, эл алдындагы нерседе бул укуктук жагы бар да. Бул бизде ушундай бир эми адам ачкөздүк деп койсок болот. Ар бир адамда эле бул ачкөздүк бар, ага чычалабаш керек. Мындай болсун дейсиң да. Мисалы үчүн көпчүлүк жерлерде
өзүңө бөлүнгөн территорияда бул жагы меники деп эле баштайсың да. Анан кийин карасаң бош жаткан жер экен, бир тал сайып коеюнчу деп бир тал сайып коесуң. Эмдиги жылы дагы бир тал саят, анан ары качат, анан көгдөт, анан прилегающий территорияны баягы бир гүлдөтүп, мындай көзгө көрүнүп жакшы болуп калгандан кийин жакшы көрүнүп кетет дагы. Ошону ороп алат да. Анан ал бир мезгил өтүп ал адам меники деп эсептеп калат да. Анан аны бузганга келгенде чындап эми ушунча мээнет кылып, ушунча өзүмүкү деп алгандан кийин аны бериш да кыйын, чындап. Бирок ошо азыркы күндөгү өнүгүү жолунда болуп аткан нерседен адамда эми муну колдош керек. Себеби бул үйүңө эккен бактын дарагы жолго чыгып, самсалап адамдарга өткөнгө залагасын бербесин. Сен үй курсаң, үйүңдүн үстүнөн түшкөн суулар кошунаңдын үйүнө түшпөй турган кылып өзүңө алып келген. Үй курган үйүң кошунаңдын эшигин астын көлөкөлөтүп кылбай турган кылып анан үй салган дейт да. Бул кошунага карата укук милдеттер, көчөдөгү жалпы эл пайдалана турган көчө, буну баардыгы элдики, ушунан кирип кетпейин деп тескерисинче этият болуп аркага чегингенге ислам буйрат да. Мынажаканда өзгөгөнүкүн өздөп алуу бул катуу тыюу салган нерсе. Ал тамак болсун, ал жер болсун, ал деген бирөөнүн мүлкү эмне гана болбосун, мамлекет мүлкү болсун, бирөөнүкүн жөн эле өзүңө үлүш болуп берилбеген нерсени меники жөн эле акысыз жерден өздөп алышлык бул шариятта бул тыюу. Ошондуктан эми ошондойлор болуп калса дагы эл көз ачылып баштады окшойт эми муну түшүнүш керек. Кимдир бир муну жасаса, ар бир адам өзүнүн башынан өткөзөт да. Анан көптөрү акылдуулар айыбын дароо мойнуна алып эле туура мен мындай алган эле жеңил желп эле мынтип арызданбай, даттанбай, чыр салбай эле бөшөтүп берип аткандар дагы бар. Айтарым ушул. Эң сонун анан Акылбек ажы негизинен баягы алымдар айтып калат, ошол дайыма эң оболу ошол Алла Таалага мактоолор, пайгамбарыбызга салаваттар айткандай мамлекет үчүн сөзсүз түрдө дуа кылыш керек депчи. Негизинен эле ар бир адам, мен мусулманмын, жүрөгүндө ыйманы бар адам мамлекет үчүн сөзсүз түрдө дуа кылыш керекпи? Жакшы суроо. Мындай китептерди окуганда мага мынау темадагы китептер аябай жагат. Ушул теманы коюп абдан көп китеп жазган алымдар. Мафахиму яджибу ан тусахха. Түзөтүүгө муктаж болгон түшүнүктөр деген сөз. Падыша жөнүндө бир нерсе сүйлөсөң эле, шыр эле баягындай бир бул кошомоттанып атабы, жагалданып атабы деген сөздү айтышат. Эрежелери бар. Китептерде, Ханафи мазхабынын китептеринде хутбага чыккан жума намаздарда, айт намаздарда сөзсүз түрдө ошону жанагы Алланы мактагандан кийин, пайгамбарды мактагандан кийин падышага дагы о Аллахым, о жараткан, ушул биздин жетекчибизге туура пикир бер деп дуа кылышыбыз шарияттын көрсөтмөсү. Ушуну кылышыбыз керек. Ошондо карабайсызбы, мисалы ошол жамаатта турсаңыз, жума намаздан кийин имамдар дуа кылат. Алдына бир мындай кичине баракчалардан 10-15ти коюп алат. Бирөө ооруп келген, бирөө банкрот болуп калган, бирөө операцияга кирип атат, бирөөнүн соту болуп атат, бирөө үйлөнө албай жүрөт, бирөө карзын төлөй албай жүрөт, ушул сыяктууларды. Ошолор элде бизде ушул нерсе эмнеге адаттанып калган? Себеби коомчулуктун дуасы кабыл болот. Жалпы коомдун дуасы кабыл болот. Мисалы жаназа намазында кайсы бир адам өлсө, ошол адамдын жаназасына 40 ыймандуу мусулман катышса, ошол адамдын күнөөсү кечирилип кетет деген. Чоң эмелерде жанагындай жыйындарда, жума намаздарда канча адам? 4000 адамга чейин кетип калат экен. Ошондой жерлерде анан дуа кабыл болот, Кудайым буйрса. Бул пайгамбарыбыздын дагы ошол бизге калтырган дининин көрсөтмөсү. Дуа кыла жүрүшүбүз керек. Анан ошол дуа да кылбаганчалык сараң болсок, андан да билбейм.
ыраазычылык билдирем, бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна жетип келген экен. Сиздердин убактыңыздарды бөлүп биздин студиябызга келип маек бергениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Кудай таалам сиздердин ишиңиздерге дагы ийгилик берип, Кудай таалам ушул алып бараткан ишиңиздерге омат берсин дейли. Мамлекетибиз өнүгүп өсө берсин. Бүгүн биз сиздер менен биргеликте ислам бүлүк салуудан кайтарат деген теманын алкагында кеп кылдык. Сиздер биздин дин аалымдарынын пикирлерине ортоктош болдуңуздар. Эфирибиз жаккан болсо биздин YouTube баракчанын алдына комментарий калтырыңыздар. Мен сиздер менен коштошом. Эфирдин жүрүшүн мен Максат Атабаев алып бардым. Ал эми бүгүн биздин студиябыздын ардактуу коноктору Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын окуу бөлүмүнүн башчысы белгилүү дин алымы Равшан Ажыяратов устазыбыз болду. Кийинки коногубуз Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын фатва бөлүмүнүн атчысы белгилүү дин алымы Акылбек Ажы Такаев устазыбыз болду. Кош келипсиздер. Кушубак болуңуздар. Кийинки эфирден көрүшкөнчө жараткан Алла Тааланын амандыгында болуңуздар.